Түштүк Африкада накталай акча ташыган коопсуздук микроавтобус үчүн бул кадыресе күн. Мындан аркы болгон окуя укмуштуудай көрүнөт. Бирок мындай кылмыштар дайыма болуп турат. Бул транзит менен бараткан акчаны тоноо. Кылмышкерлер эл көп жүргөн жолдордо кетип бараткан микроавтобустарды жолдон сүзүп чыгарып, күзөтчүлөрдү коркутушат. Сейфтердеги акчага жетүү үчүн бомбалар колдонулат. Транзит менен бараткан акчаны уурдоо бул жерде кризистик чекке жеткен зордук зомбулук кылмыштарынын бири болуп саналат. Бул кароолчу ошондой кылмыштан аман калган, кээ бирлери аман калбайт. Адам болгондон кийин коркот экенсиң. Бирок болбой эле ишке чыгып жатам. Мен кайтып келбей калышым мүмкүн. Акча ташып иштегендердин жашоосу ушундай. Башка командадан тиг учактар кошумча топ берилет. Анын жетекчиси өкмөт тараптан дагы жардам болушу керек дейт. Бул террордук топ сыяктуу. Булар аскерий түрдө уюшулган ишти жакшы аткарган топтор. Эгер алардын тоноо боюнча пландарын көрсөңүз, биздин командалар үчүн муну токтотуу абдан кыйын. Түштүк африкалыктардын көбүнүн акчасы жетпесе да, жеке коопсуздук кызматкерлеринин саны азыр полиция кызматкерлеринен да көп. Алар күн сайын абада шаарларды кыдырып, кесилиш көчөлөрдөгү коопсуздук фургондорун кайтарып, кол салууларга дароо жооп бергенге даяр турушат. Биз Йоханнесбургдагы куралдуу интервенция тобу менен биргебиз. Алар бир унаа уурдалганы тууралуу кабарды жаңы эле угушту. Алар унаадагы санариптик GPS трекерди ээрчип, унаанын артынан баратышат. Андагы кылмышкерлер качууга аракет кылып жатканын байкашты. Бирок алар кылмышкерлер эмес экен. Уурулардын артынан түшүү кайра башталды. Бир аздан кийин унаа табылды. Бул мышык чычкан оюну. Алар адатта кимдир бирөө келип текшереби жокпу билиш үчүн унааны таштап кетишет. Муну алаксытуу деп коюшат. Алар унааны алып келүү үчүн полицияны чакырышкан. Миңдеген жаңы офицерлер кызматка алынууда. Бул шайлоо жылы. 1994 жылы апартеидтин аягында Африканын улуттук конгресси бийликке келгенден бери атаандаштык эң кызуу болгон шайлоо болот. Мен ар дайым полицияда иштегим келчү. Бул өлкөгө кызмат кылуу жана жон гана муктаж адамдарга жардам берүү. Мен мыйзамды сактоо жана кылмыштуулук менен күрөшүү үчүн, коомчулукка кызмат кылуу үчүн ал жака барууну чечтим. Киши өлтүрүүлөр 20 жылдан бери эң жогорку чекке жеткен. Бир жылда 27 миңден ашуун адам өлтүрүлүп, 12% гана соттолот. Жакырчылык жана коррупция кылмыштуулукту күчөттү. Коопсуздуктун начардыгы баардыгы үчүн көйгөй жаратат. Полицияга жооптуу адам чоң көйгөй бар экенин түшүнөт. Бизде киши өлтүрүүнүн көрсөткүчү чоң. Сексуалдык зомбулуктарда көп катталат. Унаа уурдоо жана башка кылмыштар көп болот. Биз полиция мунун үстүнөн иштеп жатабыз. Албетте тоскоолдуктар бар. Бирок мындай кооптуу абалда зордук зомбулуктун толкуну тез арада эле токтоп калбайт.